3434. Бүгүн Кыргызстанда дагы 450 киши коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бишкек шаары 229, Чүй облусу 84, Ош шаары 32, Ош облусу 23, Жалал-Абад облусу 47, Баткен облусу 10, Ысык-Көл облусу 13, Нарын облусу 11, Талас облусунда 1 адам. Ушуну менен өлкө аймагында коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 8141-ге жетти. Бүгүнкү күндө стационарда 602 адам бар, анын 21-и жандандыруу бөлүмүндө, үй карантининде 4524 киши дарыланууда. İçinde koronavirus жұқтырып алған медициналық қызматкерлердің саны 78 кишини түздү. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналық қызматкерлер арасында 1225 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 12 медициналық қызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча бүгүнкү күндө 515 медициналық қызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын арасынан карасак 4183 аял адам, 3958 эркек адам. Илдеттин кесепетинен акыркы суткада коронавирус жуктуруп алган бейтаптардын ичинен 7 адам каза болду. Жалпы 99 адамга жетти. Ошондой эле өпкө сезгенип ооругандар да көбөйүп, бул илдеттен улам каза болгондордун саны өстү. Кечетен бери 29 киши дал ушул дарттын кесепетинен көз жумду. Ооруканада COVID-19 менен дарыланып жаткан бейтаптардын абалына токтолуп кетсек, бүгүнкү күндө бейтаптардын саны 602. Алардын ичинен оор абалда 98, жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жаткандардын саны 21. Орточо оор абалда 324, канааттандырарлык абалда 180. Үйдө дарыланып жаткандардын саны 4524. Чыгарылгандардын саны 2916. Каза болгондордун саны 99. Абал курчуп турганда адистердин ар бир айткан сөзүн туура кабыл алып, коомдук жайларда бет кап тагынууну эстен чыгарбайлы. Өзүңүздүн жана өзгөнүн ден соолугуна кайдыгер карабаңыздар дейт дарыгерлер. Феруза Ашымбай, Байбек Үсөнұлы, Ынтымак.